Саламатсыздар, менин YouTube каналым көрөрмандары. Сиздерге бүгүн видео отчет жасап жатамын. Биздин 1 ай мурунку жасалган эмгектерибиздин жыйынтыктарын көрсөтөмүн азыр. Бүгүнкү күндө только видео отзыв болот. Эсиңиздерде болсо, биз ушул бугенвилияларды сиздер менен чогуу отургузганбыз, чогуу 21 апрель күнү, мындайча айтканда 1 ай мурун. 1 ай мурун ушу гүлдөрдү отургузганбыз. Эми 1 айдан кийинки мынакей көрүңүздөр кандай болуп булар гүлдөп калышты. Эгерде бул каналды кимде-ким биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуздар, сөзсүз түрдө бул каналга катталып алыңыздар. Анткени бул каналда только биздин гүлдөр үчүн гана пайдалуу маалыматтарды берип турамын. Башынан баштап даже урукту сепкени менен, гүлдөрдү черенковать өстүргөнү менен, гүлдөп жаткандан бери толук видеолорду арт-артынан үзбөй кылып сиздерге өсүп жаткандан бери көрсөткөнгө аракет кыламын. Сиздер дагы ошо мен кандай жасасам, сиздер да ошондой болуп жасасаңыздар, сөзсүз түрдө сиздин гүлдөрүңүздөр дагы ушундай болуп гүлдөп өсөт. Азыркы күндө мына бул бугенвилия двухцветкалар, караңыздар, бир эле бутактан ушинтип ар кандай болуп гүлдөй берет да, могу двухцветка ушул. Ал эми бул болсо өзү апапакай бугенвилия, бирок ак гүл ысык күндө турганда мынтип розовый болуп окрашивается. Мынакей четра деген сорту бугенвилиянын, караңыздар, сонун болуп бардыгы өсүп гүлдөп атат. Анча-мынчасы ортодон сатылды. Ушул гүлдөргө кызыккандар болсо, мына бул гүлдөр дагы сатылат, урматтуулар. Описанияга же экранга номер телефона жазып коемун. Кайрылсаңыздар болот. Караңыздар. Гүлдөр Бишкек шаарында, могу гүлдү аябай сонун, сочный светкен. Бугенвилия ысыкта аябай жакшы жүрөт. Азыр биздин шаарыбыздын ысыгына карабастан, карагыла, наоборот, ысыкта сонун болуп ачылып атат. Кургап калса дагы, кумдуу жер болсо дагы, ушул гүлдөр ушинтип өсө берет да. Эми кийинки обзорду петунияга берейин. Биздин петунияларыбыз, булардын баарын пересадка кылып койгом, булардын баары сонун болуп өсүп атышат. Петуниянын полуампель сорту бул. Мен 3-4 күн үйдө жок болуп калдым. Ушул жерде анча-мынча кичине ооруп калышыптыр, конечно, кургап калышыптыр. Эми кечинде келип сугаргандан кийин кайра тирилип калган мезгили. Анан сиздердин көңүлүңүздөрдү мен ушул петунияларга бургум келип атат. Бул ампельный петуниялар, таза сорттору. Ушул петунияларды сиздер менен биз чогуу отургузганбыз ушул идиштерге. Ал видеону да көрүп чыксаңыздар болот. Азыркы күндө андан бери ушул майдын ортосунда болчу буларды пересадка кылгандарыбыз. Эми бүгүнкү күндө караңыздар кандай сонун болуп чоңоюп өсүп калышты. Эми ушул идиштен мен кайрадан буларды дагы бир 10 күндөн кийин мындан да чоң идишке которомун. Андан сырткары, урматтуу айымдар, кимдерге ушул петуниялар кызык болсо, тоже сатылат ашыктары. Кайрылсаңыздар болот. Эң жакшы эмес, жаман болуп калган отростоктордун баарын алып калып, ушул идиштерге отургузган. Караңыздар, бүгүнкү күндө кандай сонун болуп гүлдөп атышат. Жана ысык күндө булар кургап калса дагы солуп калбаптыр. Ушул бойдон жакшынакай болуп, наоборот, гүлдөрү укмуштуудай болуп, келсем бажырайып ачып калыптыр. Мен кетип атканда бирден экиден эле гүл ачылып аткан эле. 3-4 күндүн ичинде караңыздар, укмуштуудай болуп ачып калышыптыр. Ушундай, урматтуулар, кимде-ким бул каналда биринчи жолу көрүп жатсаңыздар, мурунку видеолорду көрүп чыксаңыздар, сиздерге түшүнүктүү болот. Ушул петунияларды дагы чогуу отургузганбыз биз.
чогуу которгонбуз, кандай кылып которуп атты, кандай кылып карайбыз бүт көрсөткөн. Азыр мен 10 күндөн кийин убактым болуп калса чоң идиштерге которуп, чоң идиштерге которгондон кийин муну кайрадан моундай кылып башын кайрадан кесип таштайм. Ошондо биздин петуниябыз мындан дагы пышный кус болуп, сонун болуп өсмөкчү. Кимдерге ушул петуниялар кызык болсо алсаңыздар болот. Тайдагы сорт, баасы 300дөн ушул идиштери менен сатылат. Ал эми бул менин кислица деп коебуз, же бабочка гүлүбүз. Вообще эмеде подвалда унутуп калган экенмин. Чыгарып койгонума ошо 2 жумача болуп калды. Караңыздар, укмуштуудай болуп өсүп гүлдөп атат. Бул жерге бир корень алып отургузуп койгом луковицасынан. Бул да сонун болуп өсүп атат. Бул кислица Кудайым буйрса эми могу горшоктун бетин жабат, вообще красавица болот. Анан бул клематис дагы гүлдөйт, качан гүлдөйт деп аткам да. Келсем бажырай укмуштуудай ачыптыр. Ылдый жагында пока бутондору жок, бирок мына башында укмуштуудай болуп сонун болуп ачып калыптыр. Клематистин ак светин жана кызыл светин издейм. Кимде болсо жазыңыздар, сатып аламын. Ушул жерге менде азыр 2 свет бар. Ушул жерге өстүргөнгө. Андан коврикти ушинтип мен быйыл петуния менен коврик өстүрөйүн дегем, коронун ичин козогонго. Ушундай чакаларга отургузгам ковриктерди, махровый сонун крупный ковриктер, портулак деп коет, өзүнүн аты портулак. Булар дагы ушинтип келсем гүлдөп калыптыр. Эми могу чаканын ичи толот. Вообще сонун көрдү. Былтыр да ушу ковриктерди отургузуп, мага аябай жагып калды. Ошол себептен быйыл дагы чакаларга коврик отургуздум. Дагы бир красавицаны көрсөтүп коеюн. Плюшелистная герань, мынакей жалбырактар ушундай болот. И гүлдөрүн караңыздар. Сонун ушундай розочка болгон. Бул дагы келсем бажырайып, биринин артынан бири болуп, монтип болуп сонун болуп гүлдөп калган экен. Мага аябай сонун болуп жакты. Ушундай чоң эле идишке которуп салганмын. Аябай сонун болуп гүлдөп атыптыр. Биякта болсо менин сүйүктүү герандарым, стилар сорт кыпкызыл болгон герань, карагыла, өзүнчө эле красота. Ошо 4 күн үйдө жок болдум деп атам го, ошого кичине курап калышып, анан кечинде келип суу куйганга бир аз жалбырактар анча көрүнбөй калды. Бирок гүлдөрүн караңыздар. Монтип жалбырактар саргайып түшүптүр да кургап кетип. Бирок мынакей. Бул Лолита лавелливера. И стилардын мындай сонун розовый свети бар. Ушундай биякта менин герань красавицаларым да укмуштуудай болуп гүлдөп атышат. Конечно, кичине жүдөп калышты, но ничего, 2-3 күндө кайра өзүнө келет. Эң сүйүктүү герандарым бири ушу бархатный герань. Карагыла, абдан сонун болуп гүлдөп атат. Булар ушул жерде бир 4-5 бар, ашыкчасы. Алуучулар болсо жазыңыздар, тоже сатылат. И вот оранжевый герань. И менин дагы бирден бир сүйүктүү гераньым ушул. Аябай жакшы көрөм, обильно гүлдөйт. Сонун болгон герань. Ушундай урматтуулар, бүгүнкүгө ушундай кыскача обзор кылдым. Көрсөтүп коеюн дедим, анткени бул гүлдөрдүн баардыгы сатылып кетет. Анан баягы гүлдөр эмне болду деп сурап калсаңыздар, сиздерге көрсөтө албай калайын деп ушундай обзор кылып атамын. Бул гүлдөрдүн баарынын ээси бар, өзүнүн хозяйкалары бар, ошол жака кетишет эми. Андыктан экрандагы номерге жазыңыздар. Ушул красавицаны да көрсөтүп коеюн. Кариопсис махровая, карлик. Сонун гүл. Ушакка айдап койгом, жылда чыгат. Анан тынбай гүлдөйт, аябай жагат. Могу жерлерге көбөйтүп коюшум керек. Мынакей баары тең бутондоп сонун болуп гүлдөп атышат.